Bunun parodası perşeron. Bunu жаңа алып келдік. Bunday аттарды улакка эч ким салып көрө элек. Биз биринчи салып көрөлү деп алып келдик. Буйруса быйыл акырында салып көрөбүз. Bunun parodası perşeron. Bunu жаңа алып келдік. Bunday аттарды улакка эч ким салып көрө элек. Биз биринчи салып көрөлү деп алып келдик. Буйруса быйыл акырында салып көрөбүз. Бул биз ошол жака Польшага барганда ошол жактан бир-эки тааныштар бар. Ошолорго дайындап келгенбиз. Жакшы аттар болсо, жакшы бээлер болсо, бизге айткын, кабарла. Биз канча акча болсо да калабыз депчи. Ана ошондон буну bir жерден табышкан экен. Анан бул өзү американский да пародасы. Анан ошо таап бизге сүрөтүн, видеосун жөнөтүп, боюн тартышып жөнөтүшкөн. Макул алабыз деп алганбыз. Бул 15 000 евро алганбыз. Аякта евро санайт го. Жок, улакка салып көрө элекпиз. Кунам болчу, бул кышында келди. Азыр эми бышты болду, күзүндө буйруса салып көрөбүз. Жок, мындан кулабайсың го. Bunun üstüne çıksak minsen bunday kандай sen bir kımbat bağlı kresloda oturganda olasın divanda jatkanda элечи. Бул тигилерге салыштырганда biraz айгыр күчүрөөк экен мындай. Анан калганы жош эле. Өзү мындай кармасаң жош эле, анан ошо biraz айгырыраак күчтүүрөөк анан. Калганы ошондой эле анан. Жок, коркпойт деле. Буну деле ошол мисалы үчүн чоң улактарда жетиш үчүн улакка мисалы үчүн чабандес улакка жетпесе ала албайт да. Ошон үчүн жетиш үчүн чоң күчтүү анан мындай жүрөктүү аттар керек да. Анан ошо калганбыз эми буну азыр салып көрөбүз да, балким жакшы чыкса ушул парададан бээлерге коюп көбөйтөлү деген ой бар. Анан балким болбой калса тиякта деле жакшы аттар бар. Сласкалар. Салмагы канча? Бул 1 тоннадан ашат го. Бою 1,82. Болбосо бизде атайын евро метр бар, тартып көрсөтөлүбү? Ушул менен ченеп алабыз, анан болбосо кээ бир аттарды чоң деп, здоровый деп дагы алдап коюшу мүмкүн. Бул так чыгарат. Бизде жанагы жип менен же жанагы жип метрлер менен тартып анан мончо болду деп айта беришет. Бул так чыгарат да. Ошон үчүн атайын алып келгенбиз. Мына мисалы үчүн тартып көрөлү. Могул аттын могул жерин сери деп коет кыргызда. Орустарда холка дейт. Могул жеринчи. Ушул жерден жерге чейин өлчөнөт. Чоңдугу. Анан Европада параметрлерин дагы карашат. Узунун, жоондугунчу. Бизде эми ушуну эле өлчөп коебуз. Чоңдугу канча экенинчи. Анан ошол. Бул эми жак чоңойсо да 1,90га барат го дейсиз. Жок, айырмаланбайт. Ошондой эле. Biraz көбүрөөк жетем зора чоңдугуна байланыштуу.
Bunun аты пират деп қойғанбыз. Бұндағы аябай бұл ушул пародалардың ең курстарынан десем болады. Аябай курс ыкчам. Аз мингенде көрөсүздөр го. Бул дагы 4 жаш болуп атат, жашыраак бул дагы. Бунда кулакка 1-2 анчамча салып кичине көндүрдүк. Аябай жакшы булакачы. Анан катуу дагы чуркайт бул аябай. Жок, байга ала элек да, азыр чабыл элек булар. Байга алыш үчүн булардын жакшысы аябай жоош. Мисалы мындай кармасаң дагы булар биринчи келгенде аяктанчы, алар минишпейт да. Келгенде эле сразу эле кармап туруп атты. Ондай ушундай байлап туруп эле, токуп туруп эле мине бересиз да. Мингенден кийин кичине басканды билбейт да, бирок анан биздин аттарга окшоп секирип, мөңкүп жанагындай кылбайт. Жоош анан такалаганда деле жөн эле кармана такала бересиң, жоош аябай. Буттарын кармасаң теппейт. Биздин аттардын улакка. Жок, жумушка салынбайт булар улактардын аттары. Анан баягы чабандестер, улак чапкандар мечтет этет го, мындай кыялданат. Ушундай атым болсо, чоң болсо, мындай ыкчам болсо, чырак болсо, жоош болсо деп ошол аттар ушулар да. Азыр булар жаңы жайылып келди, тем буйруса. Ат таптоодо эми өтө деле сыр жок. Негизи көп эле киши ат таптаганды билет да, мындай кыргыз айылда чоңойгон кыргыздарчы. Анан эң негизгиси көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн тамак жасаганда деле көңүл бурсаң, тамак даамдуу болот го. Ошондой көңүл буруп зерикпеш керек. Атты караганда, мисалы үчүн мине турган убактарында, жем берген убагында зерикпей минип, зерикпей жем бериш керек. Эң негизгиси жанагы күздө суутулат бар. Азыр жай менен багылат, семиргенден кийин суутканда зерикпей узак миниш керек. Тренировкада. Анан жакшы суусат, улакта дагы чарчабайт, бузулбайт дагы да. Жеңил болот, кыйналбайт. Мисалы үчүн жаракат негизи буттарынан алат, улакта тебеленет да. Анан буттарын атайын байпак деп коет, мээрге чейин. Резинадан кээбилер пластмассадан дагы бар, же кайыштан дагы тигип атышат. Моога кийилет, негизи моолар тебеленет да. Анан мээрге дагы атайын өзүнүн пластмасса байпак болот. Урмат алып келсең ошондон. Ошондон байлап коебуз. Ат негизи улакка чапкан ат бутунан ооруйт да. Башка жагынан ат оорубайт. Моолар тебеленбеш керек. Анан мынау жерде пай деп коет кыргыздарда. Мына тарамыштар бар да. Ушул тарамыштары урунбаш керек да. Көбүнчө ушул урунгандан оору пайда болот. Анан көз тийди, анан тигиндей мындай деп калабыз негизи. Бирок көз дагы тиет. Негизгисинен ушулардын урунгандан болот да. Тарамыштар урунгандан кийин сакайышы кыйыныраак да. Көп ооруйт. Чыга албай алган аттар көп эле болот. Ушундан болот бул улакка чабылган аттардыкы. Азыр боonu алып келсеңиз көрөсүз. Ушундан байлаш керек. Буну ошо Европадан алып келгенбиз. Алар дагы чуркаганда алды арка бут менен алдын урбасын деп байлашат экен. Onu da alıp байлап коесуз да. Мындай кылып коебуз. Мына могу жер тарамыштар урунбайт да. Анан бул жагына жанагы кыргыздарда да жасап сатат кайыштан. Ошондон байлап коебуз. Жакшы болот. Анан кокус жарат болуп калса жууп туруп, анан дарылап коюш керек. Улакта чабандастар көбүнчө кыйкырып, ар түрдүү добуш кылып үйрөтөт да. Себеби адам улакты кармагандан кийин колуң тизгинден бошойт да. Бошогондон кийин бир добушка үйрөтүп койсоң, ошондо ат алдыга карап чыгыш керек да. Анан мен жанагы улаксардан башкача болсун деп ышкырып коебуз. Ошон үчүн ышкырганда алдыга умтулат аттар. Жо.
ник турат. иә